New TV телеканалында программабыз улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде кимде-ким бизди көрүп жаткан болсо, анда барыңыздарга жакшы дагы бир ирет кутмандуу таңды каалайлы. Биздин студиябызга келип калган дагы бир коногубуз бар. Ооба, тааныштыралы. Бактылуулук туурасында көбүрөөк сураганга аракет кылабыз. Эң мыкты алып баруучу Кыргызстандагы мыкты шоумендердин бири десек болот. Нурсултан Майназаров, кош келиңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Алмаз кандайсыздар? Жакшысыздар. Жакшысыздарбы? Мындай суроо жаралат. Таң сиздики кандай башталат? Эрте башталат болуш керек, Эми мен аябай кеч жатам. Бирок биздин күндүз аябай көп жумуштар болот да. Эртеле башталат. Кудай шүгүр бир 9-10 менен башталат десек болот. Көп уктаганда канча уктайсыз? Көп уктаганда бир 8 саат, 10 саат уктайм негизи. А так стандарт биз 6 саат уктайбыз. Ошол жетет. Көп байкайм 6 саат уктайм да. Себеби күнүгө канчада жаттым, канчада турдум, мындай ушундай. Будильникте көрсөтүп турат го, мынча саат уктайсың депчи, мисалы койгондо, Ошондон көрүнөт болуш керек көбүнчө. Ооба, бирок азыраак уктаганга аракет кылабыз. Билбейм, жумуштар өздөрү ойготушат да. Тургум келбейт, бирок жумуштар айла жок, турмуш ойготот. Түшүнүктүү. Бүгүнкү биздин тема бактылуулук, деги эле бакыт туурасында сөз кылып атабыз. Анан сизди үй бүлөлүүсүз дегендей, анан мындай суроо жаралып атат да. Үй бүлөлүү болгонго чейин кандай эле, анан азыр кандай болуп атат? Көбүрөөк бактылуу болуп баштадыңызбы? Өзү мен кыскача түшүндүрүп берсем болот. Жакында эле келинчеги менен дагы машина айдап баратып бир ойго баткам да. Жашоом бир 6 бир бөлүктөн турат экен да. Мен Бишкек шаарында төрөлүп, бул жакта 12 жашыма чейин бул жакта чоңойгонбуз. Андан кийин ушу белгилүү бир себептер менен биз Баткен облусунун Кадамжай районуна көчүп барганбыз. Биринчи бөлүк 12 жашка чейин бул жакта биздин болгон жашообуз. Ал учурда атам өзү спортчу эри, анан 12 жашка чейин биз бир 6-7 жаштан баштап эле дароо спорт менен машыга баштаганбыз. Грек-рим күрөшү менен. Ошол спорт дүйнөсү, алгачкы кадамдарыбыз, үй бүлөлүк ушундай бир биздин 6-класска чейинки болгон бир жашообуз. Андан кийин биз деген экинчи бөлүгү бул деген Кадамжай районунда, Кадамжай шаарчасында уланып атат. Ал жакта дагы ушул мектепти бүтүргөнгө чейин толугу менен ал жакта 18 жашка чейин, ал жакта окудум. Үчүнчү бөлүк бул жакта Бишкек кайра келип, жогорку окуу жайында окуганым. Төртүнчү бөлүгү ушул университетибизди бүтүрүп, андан кийин иштеп, ошол учурда тамашо ойноп, биздин КТРКда иштеп, андан сырткарда тарбиячы болуп бир жерде иштегенмин. Башка да жумуштарды кылгам, алып баруучу болуп жүргөнбүз. Ошол төртүнчүсү университеттен кийинки жашоо. Бешинчиси болсо үйлөнгөн жашоо. Мындай үйлөнүп, турмуш куруп, үй бүлөлүү болгон жашоо. Анан буюрса азыр биз деген дагы ошол бала күтүп атабыз. Кийин мындай бул 6-сына азыр даярданып. 6-бөлүккө. 6-бөлүккө даярданып атам. Эң сонун. Көпчүлүк учурда биз сизди жубайыңыз менен биргеликте сейилдеген, биргеликте баскан, турган, анан экөөңүздөр бири-бириңиздерге тамашалашкан бир ушундай соц тармактардан сүрөттөрдү көрүп калабыз, байкап калабыз, болсо кандайдыр кыска видеолорду көрүп калабыз. Сиз өзүңүздү демек бактылуулардын катарына киргизесиз. Кудайга шүгүр, аябай бактылуу. Бактылуу эмес, аябай бактылуу, аябай шүгүр кылгандардын катарында кирем деп ойлойм. Себеби биздин жубайыбыз менен эч бирибизден тартынбайбыз. Бирибизге болгон толугу менен ачык жүрөбүз бирибиз менен, бир жакшы бир толкунда десем жаңылышпайм. Ошол күнүгө эле чогуу кечинде, мисалы үчүн кечээ катар менен 2 жолу киного кирип чыктык. Мындай бир кинону көрүп 9-та 11:50 чейин 11:50 кийинки киного кирип кеттик. Ошол ушундай бир жакшы, Кудайга шүгүр, баары сонун. Эң сонун. Телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели, эгерде Нурсултан Майназаровго сурооңуздар бар болгон болсо, анда 56 56 72 номери аркылуу байланышка чыгып берип калалы, ушул убакыттардан пайдаланып байланышка чыгыңыздар дейли. Жана ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз дагы бар. Ал жака дагы сиздер жазган болсоңуздар, биз албетте ал суроону биздин коногубузга узатабыз. Эми мыкты алып баруучу болуш үчүн эмне кылыш керек? Коллегалар, эми сиздер бул суроого жоопту менден да жакшыраак билсеңиздер керек. Сизден да үйрөнө алалы. Негизи бири-бирибиз менен бир пикир алмашуу иретинде болсо, жакшы алып баруучу болуш үчүн көп иштеш керек экен. Көп иштеш дегенде жумушуңду түшүнүп иштеш керек экен да. Себеби ар кайсы программалар болот, ар кайсы категориядагы иш чаралар болот. Ошол иш чаранын категориясына жараша, аудиториясына жараша
деген ошол багытта алып барып иштесең дагы да туура, дагы да жакшы болот да мындайча айтканда. Ошол негизги сыр ошол болсо керек. Кайсыл китептерди, кимдин чыгармаларын көп мындай баса калып, ошол нерседен мындай кандайдыр бир токтой албай окуйсуз? Окуйбуз, негизи китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Китепти азыркы учурда көп окуйм деп айта албайм, бирок китеп окуган аябай жагат да. Себеби ичиндеги мындай кандай десем, ушу китептин ичине кирүү процедурасы аябай кызыктуу мен үчүн. Буга чейин менде бир чыгармага жабышкан, бир авторго өзү мындай сөз бар экен да, эгерде сен китепти аягына чейин окуп бүтүрбөсөң, ал сенин күнөөң эмес, ал деген автордун күнөөсү деген. Ал сени өзүнө тарта алыптыр дегендейчи, бирок Анда барыбыз эле китепти аягына бүтпөй эле авторлорго күнөөлөй бербейли. Авторго шылтоолоп, Китепти бүтпөй калды, эмнеге бүткөн жоксуң десе, автордун күнөөсү депчи. бирок мындай азыркы учурда билбейм. Кыска тематикаларда болсо дагы белгилүү бир авторлордун ошол багытта, ошол темада мындай жакшы цитаталарын болсун, жакшы пикирлерин болсун, мындай кыска окуганга көнүп калыптырмын. Же мындай цифровизация болуп туруп, элдерибиз мындай бүт кыска нерсеге тартып баштабадыбы азырчы. Ошого мындай бүт кыска окуп калыптырмын да, акыркы учурда бир толугу менен бир китепти бүтүргөнүмдү эсимде жок. Белгилүү бир темаларды бүткөндөн кийин эле бул жагын жыйынтыктап, калган жерин кыскартып, башка китепке, башка темаларга, башка авторлорго өтүп кетебиз. Барактап өзүбүзгө керектүүсүн алып туруп, калгандарын окубай коюп. Азыркы учурда мисалы адамдарга бактылуулук эмне экенин же болбосо социалдык тармактардан көбүнчө бирөөлөргө мотивация берүүнү же бирөөнү жамандоо көбүрөөк жардам берип атат да бизге социалдык тармак. Сиз канча убакытты коротосуз, анан бактылуулук туурасында жазган социалдык тармакка же Инстаграмга дейли, эмне деген сөзүңүз болду эле? Бактылуулук туурасында балким шүгүр келтирүү болсо керек. Себеби кээде ушундай жүрөгүң сүйнөт, ушундай жүрөгүң мындай эргип, жеңилдеп, өзүңдү бактылуу сезгениңде дароо эле оюңа биринчи келген нерсе Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, ушундай жашообуз бар, ушундай адамдар менен таанышпыз, ушундай жумуштарды кылып атабыз, ушундай үй бүлөбүз бар, ушундай кадамдарды жасап атабыз деген шүгүрчүлүк эске келет негизи. Анан социалдык тармактарда бүгүнкү күнүбүздө көп биздин убактыбызды, энергиябызды алат да. Себеби мен интернетте мындай негативдүү маалыматтарды окуганга, көрбөгөнгө аракет кылам. Себеби көрүп окуган сайын балким сенин жашооңо бир таасири болбошу мүмкүн, бирок сенин энергияңды алып, сенин мындай ойлорго батып, мындай аябай күчтүү көп болот да аларчы. Ошондон улам ал видеолорду же болбосо кээ бир маалыматтарды окуганга аракет кылсак, бир аз дагы жашообуз позитивдүү, бир аз дагы бактылуураак болобуз да негизи. Эгерде биздин жашообузга мындай толугу менен таасири, мындай тиешеси болбосо. Түшүнүктүү. Сизди алдыңкы албашуулар катары биз билебиз, биздин кыргыз элибиз билет. Ал эми алып баруучулуктан сырткары кызыккан нерселериңиз эмне менен дагы алектенесиз? Алып баруучулуктан сырткары негизи машиналар жагат. Алып баруучулукка караганда да машиналар жагат албайбызбы? Мындай машиналар менен алектенип, аларды изилдеп, мындай моторлорун карап, мындай машиналерди мындай кызыгам да аябайчы өзүм. Көп машина алмаштырбайм, бирок машиналарга аябай кызыгам. Бул менин жеке мындай хоббилеримдин бирөөсү да. Андан сырткары мындай настольный теннис деп коет. Настольный теннис жакшы ойнойм. Оң кол менен дагы, сол кол менен дагы. О, эки кол менен тең. Эки кол менен тең. Анан футбол ойнойбуз. Футболдо дагы оң бут дагы иштейт, сол бут дагы иштейт. Ушундай бир функционалдуу жагыбыз бар. Өзгөчөлүгү бар. Өзгөчөлүгү. Жазганда оң кол сол. Экөө тең кете берет. Анан лыжа тебебиз. Лыжа канча көп жылдан бери лыжа тебебиз. Атайын өзүмө койгон жакшы рекордторум бар. Анан ошол сууда сүзмөй ар дайым азыр учурда жума сайын барып турам. Аябай жагат. Анан спорт грек-рим күрөшү, бул мындай биздин атадан калган ушундай бир спорт да, ошол биздин каныбызда бир аз бар деген. Эмне себептен спорт менен? Түшүнүктүү. Азыр биз жарнамалык түрдө кезек берип коелу, андан кийин май кезде улантабыз. Биз болсо таң маанайды улантабыз. Конокто болсо мыкты алып баруучу Нурсултан Майназаров бар. Суроолор болсо байланышка чыгыңыз 56 56 72 номери аркылуу жана WhatsApp номерлери аркылуу билдирүү калтырсаңыз болот. Жогоруда билдирүү келген, кайсы китептерди сунуштайсыз деген. Кайсы китептерди сунуштайбыз? Окуган. Кыскача жарыя кылып айтса болот. Азыр болсо бул жылына 5-жолу катары менен
уюштурулган конкурс бар. Бул жыл болсо ушул адамдын акысы, жүрөктөрдүн адамдын акысы деп ушул 2 китеп бар болчу, ошо бирөөсү адамдын акысы деген китеп бар эле да. Ошол китеп боюнча жакында конкурс башталып атат. Ал конкурстун жеңүүчүлөрүнө болсо автору ким? Ошо авторун билбейт экенмин. Адамдын акысы деген социалдык тармактарда көп эле жардамалар жүрүп атат. Ошол конкурстун негизинде жеңүүчүлөрүнө тиги умра сапарына же болбосо акчалай чоң сыйлыктар бар да. Жылына 5-жыл катары менен уюштурулуп келе жатат. Ушул конкурс аркылуу өзүм дагы умрага барып келгем. Бул бир канча жеңип алып, Жок, жеңип алып эмес, мен программаны алып барып атсам, ал жактан бизге белек кылып берди. Анан ошол жыйынтыктап алып барып атканбыз да, тиги спорт ордосунда. Анан аябай жакшы конкурс, мындай көп адамга мүмкүнчүлүк берет, көп адамды мындай Бизде катышып барсак болот бекен? Баары катышып, Кыргызстан жарандар эмес болсо да баары катышса болот. Сонун, бизде байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Кандай? Алло. Алло. Түз эфирдесиз. Саламатчылык. Нурсултан балама ишине ийгилик. Чоң рахмат. Ушундай студияга келип калган экен. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Жаңы жыл жаңы ийгиликтерди алып келсин баарыбызга. Заманыбыз тынч болсун. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Чоң рахмат. Ал эми WhatsApp аркылуу дагы берилген суроо бар экен. Нурсултан, алдыда пландарың кандай? Той кечелерди алып баргандан башка да бир жерде эмгектенесиңби? Жана канча тилди алып барасың дейт. Чоң рахмат. Негизи учурда биздин КТРК телеканалында ушул 4-сезондон бери бирге окуйбуз деген долбоор менен иштейбиз. Бул деген үй бүлөлүк китеп окуу маданиятын өнүктүрүү программасы негизи. Анан ошол жакта кызмат кылам. Андан сырткары бизде той алып баргандан сырткары дагы уюштуруу атайын командабыз бар. Ошол биздин коллектив менен 3 багытта иштейбиз. Биринчиси бул мамлекет менен кызматташабыз. Буга чейин мына жакында 2017 жылдын аягында биз Кремлевский дворец, Москванын эң чоң залында мындай программа уюштуруп барып келгенбиз. Кувейтке, Европа мамлекеттерине, башка көп эле мамлекеттерге барып келдик. Кытайдын чоң шаарларына программалар менен бул мамлекетибиз менен кызматташкан багыттагы иш-чараларыбыз. Анан экинчи иретте, экинчи багыты бул деген көптөгөн фирмалар менен иштешебиз, көп компаниялар менен иштешебиз. Алар менен мисалы үчүн GIA бизнес ассоциациясы аркылуу мүчөбүз. Андан сырткары да көп фирмалар менен иштешип, алардын жылдык иш-чараларын, программаларын уюштуруп беребиз. Анан биздин жеке өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Алар менен дагы ушул той топурлар менен иштейбиз. Ошол эле негизи биздин бүт энергияны алып коюп атат азыркы учурда. Жана айткандай эле машинелер менен да. Жакшы. Мисалы сиз тамашоо лигасынан чыгып, анан алып баруучулукка өтүп дегендей иш кылып атасыз да. Көп балдар ошол жерден чыкты дегендей, алып баруучулук жаатында сизге жол көрсөтүп, кеңешин айткандар кимдер болду эле? Жакшы суроо. Тиги дагы эстеп кеттим. Кыргызча, орусча, түркчө, англисче сүйлөйбүз. Бирок көбүнчө эң көп талап кыргыз, орус тилине туш келет биздин Бишкекте. Анна сиздин сурооңузга кайрыла турган болсок, ушул 2011 жылы, 2008 жылы тамашоодо ойноп баштаганбыз. Анан 3 жыл ойногондон кийин биздин эжекебиз Нурзат эже менен сүйлөшүп, ушул айткам, эже биз сиз менен мындай ушул теле тармагына сунуштасаңыз, сунуштап көрсөңүз дегенде, анан бир күнү эжекебиз чалып биздин программага кел чогуу программа алып барабыз деди. Бул Анкара Бишкек телемост түз багытта, түз байланышта онлайн эфир болчу. Андан кийин мен келдим, ойлодум да телевидениеда бүт баарын азыр түшүндүрүп беришет, суроолорду колго кармата коет. Даярдык бар. Айтат экен. Жөн эле чыгып алып барып коем да. Биз деген окуп, өзүбүз мындай сонун сүйлөп алып барып коебуз десем. Келгенден кийин айтты, бул кишилер менен таанышып ал, темабыз ушундай деди. Газеталар жөнүндө тема болчу. Ошол биринчи эфирибиз ошентип башталган. Анан Нурзат эжекебиз экөөбүз дагы бир 2 эфир чогуу, жалгыш болсом 2 же 3 эфир чогуу алып бардык. Нурзат Токтосунова эжекебиз. Анан чогуу алып баргандан кийин эле ал программада жалгыз калдым. Бир 3-4 ай жалгыз алып бардым. Анан дагы биздин коллегабыз менен улантып кеттим. Ушул Нурзат эжекебиз менен Эркин Расулбеков байкебиз биздин ушул программанын координатору болчу, редактору болчу. Ушул кишилер менен акырын теле дүйнөсү, теле тармагы башталган. Бул деген аябай чоң кадамдар десем жалгыш. Эң биринчи эфир кандай болду эле?
эң биринчи эфирде Нурзат эжекебиздин жанына мен декоратив болуп отурдум. Жана эле отуруп бергенсиз, Анан күлүп Кошулам деп, мисалы үчүн бизде мындай бар эмеспи, биздин кулактар болот, ушкаларыбыздын ичинде ушка бир жолу менде болчу да эфирде. Ушка менде болчу, анан улам айтат да, Нурстан жылмайып тур, күлүп тур, элдерге деген мындай позитив керек, энергия керек деп, сиздер менен күнүгө бул маселе менен бир байланышта болсоңуз керек. Анан мен аракет кылып атам, анан ушка кээде сол жака туруп калса мындай сен менен чогуу конокто болгон киши жакшы угулбай калат да, жакшы угулбай калат да. Кээде бир кулагың менен угасың, бир кулагың менен укпайсың, анан бир кулагыңда мындай жакшы жылмай деп айта берген да, анан мен жылмая бергем, анан көрсө ал киши трагедиясын айтып берип атат. Жакын бирөөсү кайтыш болуп калды, мындай жашоосу ушундай болуп калды. Коногум ушуну айтып берип атса, мен деген жылмайм. Сон дей тургандай анан көрүп туруп мындай биргесинен кийин бирөө чалган окшойт. Эмне жылмай атат? Биздин шефтерге бирөө чалган окшойт. Анан дароо эле бир канча секундада мени кайратсыз деп коюшту. Бизде өтө көп билдирүүлөр келип атат да, канча өлкөнү кыдыргансыз дейт, ырдай аласызбы, ырдап берсеңиз. Жашоодо такыр кыла албаган нерсем бул ырдай албайм. Жакында Гүлнур Сатылганова эжеке экөөбүз бир Айда Дөөлөтбакова эженин туулган күнүнө барып, анан баарыбызды дуэт бөлүп аткан. Анан Гүлнур эже экөөбүздү чогуу бөлүп коюшту. Ошол жакта мындай жубайымда видеого тартып алып, видеону көрүп кайра уяласында болду, мен башка ырдабайм депчи. Мындай такыр ырдай албайм. Негизи мындай көп айтат, сен ырдап аракет кылсаң болсо керек депчи. Бирок такыр ырдай албайм. Канча өлкөнү кыдыргансыз? Канча өлкөнү ойлоно элекмин, бирок Европанын 6-7 мамлекетине барганбыз. Кытайга барганбыз, Кувейтке барганбыз, Саудияга барганбыз, Туркияга аябай көп жолу барып келдик. Орус эң жакын биздин Орто Азия мамлекеттерине, ушул өлкөлөрдө. Намаз окуйсузбу дейт? Намаз окуйбуз. Жакшы. Нурсултан, анан сиз жана айтып калдыңыз, грек-рим спорттун түрү менен машыктамын, жана атам спорттун чебери деп атасыз. Эмне себептен спорт менен кетпей калдыңыз? Эми турмуш өзү ушул багытка буруп кетти. Университетте окуп жүргөн учурда биз деген олимпиадага катышканбыз, универсиадага. Универсиада арасында бул деген жогорку лигада болчу. Ал жогорку лиганын ичинде физкультурный университети, улуттук университетибиз, политех университети мындай күчтүү биздин мындай соперниктерден болчу да. Анан ал универсиадада катышып бизде 3-чү орунду алып калган. Бирок жогорку лигада бул 3-чү орун аябай жакшы орун да. Бизде 12 киши барганбыз күрөшкө. 12 кишиден эч ким орун алган эмес. Мен бир эле 3-чү орунду алып калгам. Ошол акыркы катышкан биздин ушул соревнование болчу да. Андан кийин эле ушул университет өзү бизди ушул жакка багытка буруп, ушул университетте болгон иш-чаралар менен алектенип, университетте президент болуп, ушундай бир тармакка, ушул багытка кирип кеттик. Жогоруда сиз 6 бөлүктөн бөлүп бербедиңизби бактылыгыңызды? Бирөөсү Кадамжайда болчу, Кадамжай районуна келип турасызбы деген суроо келиптир. Кадамжай районуна келип турам, себеби ал жакта мындай өзүм белгилеп өткөндөй эле жашоомдун өзгөчө бир бөлүгү өттү. Ошонун улам менин эң жакын досторум, классташтарым, жакын санаалаштарым, бир туугандардай. Ал жакта туугандарыбыз жок негизи. Бирок ошол досторубуздан улам ал жакта биздин бир туугандарыбыз болуп калганда, ошонун улам алардын жакшылыктарына, ушул иш-чараларга, мектебибизге, Кадамжай Семитей лицейине зияратка барып турабыз. Түшүнүктүү. Жана сиз өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби деген суроо келген. Албетте, Кудайга шүгүр. Сөзсүз, эч күмөнсүз бактылуумун деп эсептейм. Сизге кийинки суроону берейин. Кыргыздын каада салтында арасында мисалы эркек киши сөзсүз түрдө кой союшту билиш керек жана жиликтерди билиш керек деген бир ушундай нерсе бар экен да. Ошол жактан кантайсыз? Негизи биз нарындык болобуз да. Кой менен проблема чыкпаш керек сою дегендечи. Бирок биз кичинекей кезибизде мына мен Сөңкөлгө, биздин жалгыз тирек айылына көп барып калгам. Ал жакта аталарыбыз, байкелерибиз кой союп аткан көп байкаганбыз. Бирок мындай өзүбүз практика катарында көп жашообузга туш келбегенден улам балким азыр бирдемкени унутуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок эгерде мен таластын күйөө кыласың, алта чакырып алып, ай күйөө кала, кой сойбойсуңбу десе, анда азыр мен келем. YouTube'га кирип койду кантип союш керек деген же болсо Google байкебиз менен кеңешип. Анан бирок мындай визуально өзүм түшүнөм кантип союш керек.
түшүнүктүү. кайсы процедуралардан Ушундан улам бир суроо жаралып атат да. Нарында бизде мисалы башты кичүүсүнө эле тартып коет эмеспи? Ал эми таласта уусуна тартышат экен. Бул жагынан кудаларда эчтеке бир көйгөй жаралган жокпу? Жок, эми азыр Кудайга шүгүр элдин баары бири-бирин мындай түшүнүктүүлүк менен мамиле кылганга сурашып алгансыздар. Кайсыл жакка барсаң, ошол жактын ырын-ырдайсың. Эгерде ошол жакшылык баары таласта болуп атса, анда таластын бир мындай бир салты менен, нарында болуп атса, бир нарындыктардын салты менен. Сиз мисалы көпчүлүк учурда жогорку деңгээлдеги иш-чараларды алып барып жүрөсүз. Өзгөчө баягы бүт өлкөлөрдүн президенттери келген жакта же болбосо чоң баягы улуу инсандар бар жерде алып барып жүрөсүз. Ошол жерде алып барганда мисалы тойду алып барганда балким бир аз өзүңүздү башкача сезсеңиз керек. Ал эми ал жердеги алып баруучулукта башталганда кандайдыр бир толкундоолор, адашуулар, же болбосо ошол эле бирөөнүн фамилиясын, атын туура эмес айтып алуулар, ушундай учурлар кездешти беле? Биздин мамлекетибиз менен болгон иш-чараларда Кудайга шүгүр мындай бир адашуулар болгон эмес. Себеби ал учурда бир аз дагы мындай өзүңдү азыр биздин мамлекетибизди уят кылбайын деген ой болгон үчүн балким ошонун улам биз деген мындай бир толук концентрацияны койгонго аракет кылабыз да. Мисалы үчүн биз Куweitке барып калганда дагы биздин араб бир аял болду жаныбызда. Бирок ал арабча толтура сөздү окуду да. Толтура сөздү окуду. Биз тияка кетип атканда силер деген кагаз кармабашыңар керек деп айтты да. Бүт текстти жатка биле дедим да. Андан сырткары дагы биз ал деген менден сурады да, мындай кыргызча кантип учурашасыңар дедим. Айттым, саламатсыздарбы дейбиз деп. Андан кийин мен дагы арабча даярданып алдым да, мындай айтканда. Ал саламатсыздарбы деген сөздү айтканга чейин биз деген бир чоң текстти өзүбүзгө даярданып алдык да. Мисалы үчүн ошол текстте Ахлен ва сахлен ва нуқаддиму лакум фунуна шаабил Кыргыз деген Кыргыз Республикасынын маданият күндөрүнө барыңыздар, кош келиңиздер деген мааниде болчу да. Анан ал жактагы бир шейх дагы бар болчу. Неме Шейх Салман Сабах Аль-Салим Аль-Хамут Ас-Сабах дегенчи. Ошол адамдын атындагы жатташ мындай өзүнчө бир ордук болчу да. Бирок ал жакта эч кагазсыз ошол адамдар менен түз бир контакт түзүп, анан ошол адамдын дагы ордунда мындай бир ысымын айтып, ушул мындай чоң бир сый-урматыбызды көрсөтүп, анан биздин министрлерибиз дагы барган. Ушундай бир жакшы неме болчу. Анан Кытайга дагы барганда чынында ошол эле система менен, ошол эле концепция менен аябай чоң жакшы бир тексттерди өздөштүрүп, көп жолу мындай бир немеден кандай десем диалектик бир туура эле айтып атамбы деп мен менен өзү алып баруучу болгон кыз 10 жыл алып баруучу экен да ал жактачы. Бирок аябай Кытай башка тилдерди сүйлөй алышпайт экен. Бирок башка тилдерге салыштырмалуу Кытай тилин айтыш аябай оор экен. Мисалы үчүн цужинде губой нюшен мен сёшен мен дажа хао хуаин лайда ацьерчи сы гон хы го вен хуаже тадза ван шан хао деш. Мындай азыр айтканы менен ошол учурда аябай оор келген да. Сиз ушул эле текстти жаттагансызбы же андан сырткары дагы жаттаган сөздөр бар? Жок. Ушул эле текст. Бул деген текст. Башында айтып кое турган текст. Бул түшүнүп атам негизи айткан сөзүмдү. Нёшен мен сёшен деген айымдар жана мырзалар. Дадза ван шан хао деген кутманды кешиңиздер. Цьерчисы деген кыргыз неме, Цьерчисы деген Кыргызстан деген сөз. Кытайлардын айтылышы боюнча. Эң сонун. Эми эмне кылабыз? Сизге мындай сунуш киргизгиз келип атат. Жалпы теле көрүүчүлөргө сизден бактылуулук туурасында бир цитата же болбосо жакшы сөз айтып берсеңиз. Өзү айтышат да көп адамдар, силер дейт, ар бир адам өзүнүн бактылуулугун келечекте издейт экен да. Мен буйруса мен бактылуу болом депчи. Бирок чындыгында сенин аркаңды карап, эски күндөрүңдү карап, өзүңдүн бактылуулугуңду ошол жакта да сезишиң керек дейт да. Себеби биз деген мындай бир гана келечектен жакшылыкты үмүт кылбашыбыз керек да. Ошол азыркы учурубуз менен, азыркы жашообуз менен биз деген мындай бир бактылуу учурларыбызды калтырышыбыз керек. Себеби арканы карап, ушул сонун иштерди жасадым. Ушундай сонун бир күндөрүбүз болду. Ушундай бир элге, жерге, мамлекетибизге, динибизге бир балким пайдалуу, жакшы иштерди калтырдык. Аркабызды карап бир бактылуубузду дагы сезишибиз керек да. Анан өзү айтат, мындай бир ошол күндөр келечекке дагы бир күзгү болот да, мындай айтканда. Ошол күндөр дагы келечегиңе жакшы бир себеп болот. Негизи адам шүгүр кылса, анан ар дайым жакшылыкка үмүт кылып, өзүнүн позитивдүү бир багытта көз карашы болсо, жашоого, дүйнөгө. Анан эч бир учурда үмүтсүздүккө түшпөй, кандай бир кыйынчылыкка кабыл болсун, үмүтсүздүккө түшпөй,
өзүнүн ар бир эркек кишилерге өзгөчө бир көтөрүмдүү болуп, дагы күчтүү болуп, мындай бир чоң бир коркпош керек да эчтекеден коркпой алдыга карап иштей бериш керек. Анан шүгүр кылып буюрса ар бир адам буюрса бактылуу болсо. Сизге чоң рахмат. Телегөрүүчүлөр Уан чындыгында өзү жаш болгонуна карабастан, бирок мисалы көп жашаганын билбейт, көптү көргөн билет деп калат го. Ошондуктан жакшы сөздөрдү айтып кетти. Мен ойлоймун, биздин телегөрүүчүлөргө дагы бул нерсе жакшы бир жашоосунда пайдасын тийгизет деп. Сизге ыраазычылык билдирели. Келип бергендигиңиз үчүн дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Биз болсо Таңбанайды улантабыз. Саламат болуңуздар.